Келген жөнім мындай. Былтыр 200 гектар жерге күздүктү кем айдап калдык. Буда болсо согуштун кесепети. Бирок бардык кемчилигибизди согушка шылтап коюп, жыл сайын кеми берсек, бизди ээрчип башка колхоздордо кемигенден кемисе, анда душманды кантип жеңебиз? Мына менин келгеним да ушул түйшүк менен. Кебириңер азырынча мектепте кое тургула деп айткан бар. Демек, өз күчүбүз менен пландан ашык 200 гектар жазды кайдашыбыз керек. 200 гектар, билдиңерби? Буга күчтү кайдан алмакпыз? Кимге таянмакпыз? Айдоо алыс, аксайда. Аялдар бара албайт. Башка жарамдуу эл жок. Эмне кылмакпыз? Ойлоо отуруп акыры окуучу балдар, силерден жардам сурайлы дедик. Мен жыргап кеткенимен силерди окууңардан ажыратып жаткан жокмун. Башка арга жок. Кичине эмессиңер, туура түшүнгүлө. Согуш бүтөр замат, жандан деле мурун мектебиңерге өзүм кайра алып келип, окууңарды уланткыла дейм. Ага чейин силердин мойнуңарга тагылган милдет ошол.